Үнөмдүү жана сапаттуу үй куруу мүмкүнбү? ADEX International курулуш компаниясынан сип панелден үй курдуруп жаткан кардарларыбыздын тажрыйбасынан билип көрөлү. Алардын чыныгы пикири кандай? Биз менен бирге болуңуздар. Менин атым Мунар болот. Ушул үйдү салдырганбыз да. Башынан баштап кичине караштырып, үстүнөн карап турган болом да мен ошо. Ээзи бөлөк болот бул үйдүн. Ошол хозяинга жагып калыптыр, ошо YouTube аркылуу ADEX фирманы таап, ошол жактан көргөнбүз. Алар чет өлкөгө кетишкен, ошонун себептен мени коюп кеткен. Ошо ADEX фирмага салдырдык, жакшы, эч немеси жок. Өздөрүнүн убагында эле бүттү. Договор мойдон эле. Сип панелдерден үй куруу бул ыкчам, жылуулукту жакшы сактаган жана салыштырмалуу арзан курулуш ыкмасы. Башка кирпичтен салганбыз. Салып ага караганда бул жеңилирээк да экен да. Тезирээк да бүтөт экен, еще немеси бар экен. Финанс жагынан да сал арзаныраак болот экен. Алар менен иштеш эми жакшы эле экен, андай деле кыйынчылык жараткан жок, анча-мынча болуп атты эми арада. Андай деле эмес да, эми жакшы, бирибизге тилдерибиз дал келип эле жакшы. Эч неме болгон жок, кыйынчылык болгон жок, жакшы. Биз бүгүн былтыркы эң ийгиликтүү проекттердин бирин көрөбүз. Бул 250 метр квадраттагы 2 этаждуу үй. Былтыр эң эле көп салынган, ошо акыркы учурда ошо Нуркул байкебиз ошо 250 метр квадраттагы үйдү таңдап кеткен да. Бул планировкасы боюнча өтө турган болсок, биринчи этажда террасасы менен жана биринчи этажда спальнясы бар, гостиный чоң, кухнясы чоң, санузелы да чакан. Экинчи этажга өтө турган болсок, экинчи этажда 4 спальнясы бар. Бир мастер спальня, анан бир санузел менен. Бунун быйылкы жылкы дагы мындайча айтканда актуальности жогото элек. Актуальность боюнча уже быйылкы жылкыга 2 договор болду. Бунун баасы примерно былтыркы суммасы менен эске алганда 5 миллион 100 суммасын түздү. Эгерде сиздерде ушундай чоң 250 метр квадраттагы үйдү каалап жатсаңыздар, биз сиздердин кызматыңарда ADEX курулуш компаниясы. Ушунда договор мойдон эле бүттү. Эч договордо канча 3 ай береби? Ошодон 5 күн кечирээк бүтүштү да. Почти ал эми могу күндүн жамгыр погодага байланыштуу болуп калды. Болбосо негизи бүтүп коймок экен. Договоруна 3 айга ошо жеткизбей эле. 90% бүттү да бул үй. 90% бүтүштү да. Косметика эле калды. Артыкчылыктары жылуулукту жакшы сактайт, кышкысын жылытуу чыгымы аз болот. Үйдү 2-3 ай ичинде куруп бүтүрүүгө болот. Сапаттуу материалдардан курулган сип панелдерден зыяндуу заттар чыгарылбайт. Ошондой эле дубалдары изоляцияланган, бул көгөрүүгө жана чирүүгө туруштук бере алышат. Газоблок жана кирпич менен салыштырганда материалдык жана жумушчу күчүнө кеткен чыгымдар аз болот. Биздики наоборот, цементадан азыраак кетти. Кошумна акча көбүрөөк төлөм болгон жок бизде. Бир топко эле арзан болот да бул. Бир топко эле арзан болот. Аны стройка кылган адамдар өзү түшүнөт, өзү билет аны. Кезектеги кардарыбыз Нуркул байке менен дагы иштешүү биз үчүн аябай жеңил болду. Себеби дегенде Нуркул байке келип биздин каталогдагы 249 метр квадраттагы үйдү тандап алды. Биз Нуркул байке менен сразу эле баягы материалдарын такташтык, өзгөртүү жерлерин өзгөртүп туруп, андан кийин ошол сметасын чыгарып бердик. Сметасын чыгаргандан кийин чыккан суммага макул болуп, биз үчүн да жеңил болду, аябай сразу эле келишим түздүк да, дароо эле. Жана ошондой эле азыркы учурда биздин үйлөрдүн орточо эсептеги метр квадратына болгон баасы 23 000 сомдон болуп жатат орто эсеп менен. Эгерде сиздер дагы үйүңүздөрдүн так баасын билгиңиздер келсе, биздин архитекторлорго кайрылып проектиңиздерди тактагандан кийин биздин сметчиктерге баягы сметаңызды чыгарып так баасын билип алсаңыз болот. Убакыттан дагы, финанстан да утат да. Ошол жагы жакшы экен, жеңилдик эле нерсе да. Этап менен куруп кетет экен булар, мисалы. Бригада болуп. Куручулары жакшы экен. Фундамент куйгандар деле жакшы. Стена тургузгандар деле, сыртын обшивка кылгандары. Жакшы да, эч немеси деле жок. Болгон ошол
бир стенадан кичине косяк кеткен, эми аны оңдоп койсо болот, андай страшный эмес. Сеп панелден үй куруу бул заманбап жана популярдуу курулуш ыкмаларынын бири болуп саналат. А сиз ушундай үйдө жашагыңыз келеби? Комментарийде өз оюңузду калтырыңыз. Сак саламатта болуңуздар.